Урматтуу туугандар, биз аман-эсен Кызыл шаарына жетип алдык. Азыр мен Өдеген мейманканасында турам. Бизди ушул Өдеген мейманканасынын 3-кабатына жайгаштырышты. Бизди балконго чыксаңыз эле дароо бул жагыңызда Енисей суусу, мына бул чыгыштан батышты карай агып турат. Өйдө жагыбызда бул Хакем менен Бийкем эки чоң дарыя кошулуп, анакей Енисей дарыясын түзөт экен. Анан бул мындайынан агып батышты карай агып турат. Күн батып баратат. Мынакей биз болсо Өдеген мейманканасындабыз. Кызыл шаарынын Борборлук көчөсү. Карасаңыздар, өзгөчө аялдарга көңүл бурсаңыздар, Кыргызстанга окшош эле, баары кыргыз айымдарга окшош эле. Баардыгы тең, бирок эч ким чүмкөнгөн эмес, эч ким эч кандай жанагындай исламдык бир кийимдерди кийип иликкен эмес. Булар баардыгы тең кадимки эле турмушту өткөрүп атышат. Баардыгында тең ушундай бүгүнкү күндүн кийими, же болбосо аялдар кандай өстөрүн алып жүргүсү келсе, дал ошондой кийинип алып жүрүшөт. Бир караганда Кыргызстандын эле бир көчөсүндө, шаарынын көчөсүндө тургандай көрөсүз, бирок өң түзүнүн баары тең кыргызстандык эле айымдарга окшош. Бирок бул Орусиянын Тува республикасы, Тува республикасынын Кызыл шаарынын эң чокортосундагы борбордук көчөлөрдүн биринде турабыз. Мен атайын ушу айымдардын бул жерде аябагандай эркин, эч нерседен мындай коркпогон, мындай кийим кечеги дагы кадимки эле Европадагы айымдардай эле кийинип жүргөнүн көрүп, атайын ушундай бир репортаж жасап койсомбу деп ойлодум. Себептен да бул маселе дагы бизде өтө актуалдуу маселелердин бири болуп жатат. Азыр мен сиздерге Тува республикасынын борбору Кызыл шаарындагы ата мекендик согуштун каармандарынын эстелигин көрсөтөйүн деп жатам. Жакын көрсөтүнө. Эки танк турат. Ата мекендик согушка катышкан. Анан Тува республикасынан чыккан баатырлардын баардыгына тең ушундай кылып эстелик коюшкан экен. Кызылдан берүүбүздү улантып жатабыз. Вот это дорогу строили, молодцы, камни с дороги брали и вот устанавливали. Вон свадьба, да, вот там? Бул жерде жаштар келип, үйлөнгөндө ушу жерге келип атай келип кетишет экен. Өтө кызыктуу. Бул таштан жасалган, таштан корулган бир өзүнчө жай экен. Элдин баары ушул жерге келип, жолдун боюнда болгондуктан машиналарын токтотуп алып көрүп кетишет экен.
өзүнчө бийик дөбөгө курулган аябай кызыктуу мындай курулуш. Момундай таштарды монтип тизип жийип коюшканын көрсөңүздөр болот. Бул жерде мынтип алтын корум деп жазып коюптур. Эми кыргызчасы алтын корум болсо керек. Мынакей ушундай кылып кооз өтө кызыктуу кылып куруп коюшкан экен. Мен мурда келген бул жерге, бирок мында башкачараак болчу, жаңы салынган эле. Бул жолкусунда бул аябай кооз кылып, мындай кызыктуу кылып кайра иштеп чыгышкан экен. Мынакей могу жеринде карасаңар тетигиндей гүлдүн немесинен коюп, мынакей биздин группа бuyakta да келе атышат. Баары ушундай ийилип кызыктуу көрсө болот экен. Мынакей азыр мен бул жака чыгып келдим. Мына туристтер келип кетип атышат. Мынакей биздин группа. Вон туда, до шаманов. Чыгачтан жасалган кийими бул. Бул жерде туа жокери десем болот. Булар биздин группа. Бул жагадагы уланат. Бул жерге келип, ар жагынан өтүп, жол уланып келип, тетигиндей барат да, тетиги жерде шаман бубинди кармап ойноп аткан сөйлөкөтү турат. Ар жакта да таштан курулуп жасалган ар түрдүү шамандарга байланыштуу бир эмелери бар экени көрүнүп турат. Мындайча айтканда, Тувада Будда менен шаманизм мындай бирге экен, эки жагынан тең мындай сакталып калган. Анан экинчиси бул Кыргызстанда мисалы үчүн ислам менен теңирчилик дегендей эле, бул жерде дагы Будда менен теңирчилик экендигин көргө болот. Мына бул жерге отуруп алып, эс алып, же болбосо ар кандай жакшы тилектерди каалап нетсе болот экен. Мына ушу менен репортажды бүтүрөйүн. Кызылдан бери өстүп уланып жатабыз. Азыр мен жанагы айткан шаманды карай баратабыз. Мынакей биздин алдыбызда турат шаман. Өтө кызыктуудай. Мен өткөндө 2 жыл мурун келгенде жок болчу. Мынакей азыр жаңы коюп койгон экен. Көрсөңүздөр болот. Элдин баары ошол жерге сүрөткө түшүп кетишет экен. Бул дагы бир ошо Теңири Астуанын чагылдырылышы. Жанагындай айткандай, Будда менен Теңири Андык бул бирге экендиги көрүнүп турат бул жер. Шаман! Арзан 2-ге келдик. Мынакей алдыңыздарда турат. Кызылдан бирибизди улантабыз. Азыр биз Аржан 2 эстелигинде турабыз. Мынакей биздин алдыбызда скифтердин падышасынын жана хан айымынын жаткан жери. Ушул жерден жанагы алтындардын баары 20 килограммдай алтындар мына ушул көрпөндөн табылгандыгын айтып жатышат. Бизге музейге барганда дагы Туванын улуттук музейинде ошолордун баарын айтып берди. Бирок ал жерден баягы эч кандай мындай сүрөткө тартканга же болбосо кандайдыр бир
видео репортаждар жасаганга мүмкүнчүлүк берилбейт экен. Баарыбыздын тең соткаларыбызды алып койушкан. Бирок бизди ушул долина царейге алып келебиз. Анан ошол жерден тартып алсаңар болот дедиле. Мынакей азыр мен сиздерге көрсөтүп атам. Мына дал ушул жерде скифтердин падышасынын жана ханайымынын көрүстөнү же болбосо жаткан жери 20 килограмм алтын чыккан деп айтып атат. Ар түрдүү мындай буюмдар, өзгөчө ханайымдын буюмдары өтө кооз, баягы ханайымга татыктуу бир сонун буюмдар. Анан падышасынын дагы баягы кийим кечеси баардыгы тең алтындан жасалган. Баардыгы тең музейде турат, бирок аларды бизге тартып алууга мүмкүнчүлүк беришкен жок. Кызылдан берибизди улантып жатабыз. Биз азыр Аржан 2 жанагы скифтердин падышасы жана ханайымдын күмбөзүндө көрсөнүндө турабыз. Жана бул жерде билесиздер 20 килограммдай алтын табылган. Биз Аржан 2-де турабыз. Вот и Николай Иванович. Вот и Николай Иванович. Домик деревни. Да, ему идет держать. Мынакей азыр Николай Иванович Дроздов, археолог, Орусияда эң белгилүү атактуу археологдордун бири. Площадка была подготовлена, окружена вот этим каменной изгородью. Расчищено пространство, вырыта большая яма по центру, подготовлена для захоронения. То есть не просто это просто, что вот никого не захоронили, а вот специально была вырыта яма, и в какой-то период практически одновременно сделали вот эту яму, сделали вид, что хоронят царя и царицу вот в центральную яму, но захоронение само происходило здесь, и они были одновременно засыпаны. То есть, после этого еще около года, и даже или больше, вот эта вся площадка оставалась открытой. Вот мы прошли через проход. Он считает, что там был изначально оставлен проход для совершения ритуальных действий. И все вот эти вот маленькие каменные ящички по периметру и внутри, это захоронения, которые происходили в течение года, полутора после сооружения самого кургана. Приближенные, которые в это время умирали или от болезни, или от травм. То есть, ну там, ну, в ходе похорон тоже, конечно, были такие вот моменты, как ритуальное убийство, то есть самых ближайших слуг, женское захоронение с трепанированными черепами. Это несколько захоронений вот в этой могилке было. То есть раскапывали. Кызылдан берүүбүздү улантабыз. Азыр биз Аржан 2-ге бардык. Бирок мындайча айтканда, мындан ары Тунукту карай кетип баратабыз. Бирок орто жолдон эс алып алуу үчүн бир лагерге токтодук. Бул жерде дайыма ушундай эс алуучу лагерь, атайын археологдор үчүн, бияка келген туристтер үчүн жасалган, коноктор үчүн жасалган бир лагерь бар экен. Ошол жерге келип турабыз. Мына бул жерде тувалыктардын боз үйү, бул солнечный батарея менен баягы иштейт экен. Тигил жакта болсо мына биз келип баарыбыз жаңыдан ушул жерге эс алган жатабыз. Баарыбыз отуруп тамак жеп эс алып алып андан ары жолго чыкканы турабыз. Баардыгы жакшы, Кудай буйруса. Биз дагы уланта бермекчибиз. Достор, биз Тунукту карай жол тартып баратабыз. Эң
күчтүү жетем дегендер гана жасылды. Бир топ адамдар келди элек. Мынакей азыр ошолор бөлүнүп алып Тунукту карай кетип баратабыз. Калгандары арчан эки жакта калышты. Мынакей азыр көрсөтөм бул кандай жер экенин. Мынакей достор, бул ата бабалардын жери. Мынакей ушундай жерде жашаган экен. Азыр биз Тунук деген археологиялык эстелик жака баратабыз. Ал жерде скифтердин уру башчыларынын, хандардын, падышалардын жаткан жери. Мындайча айтканда падышаларынын көрстөндөрү. Ал жерден алтындар, ар түрдүү буюмдар табылгандыгын айтып атышат. Мынакей аркабызда да бир топ адамдар келатат. Көрүп атасыздар, монундай бир аяк жол менен жүрүп отурат экенбиз. Жанагы биз лагерден баштап кетип баратабыз. Мындан арыда бир топ басабыз деп жатышат. Караңыздар, учу кыйры көрүнбөгөн талаалар, тоону караңыздар. Аябай кичинекей бөксө тоолор экен. Бул жакта көбүнчө бөксө тоолор, жанагы Саян, Алтай башка тоолор эле аябай бийик болгону менен Тува республикасында ушундай бөксө тоолор экен. Анан кийин бул жер Ойдуң экен, Тувинская котловина деп да коюшат экен. Азыр биз ушул падышалардын талаасында, же болбосо Долина Царей деген жерде турабыз. Мынакей биздин көчтүн алды алгалап чамдап кетип калды. Мен да эми булардын артынан кууп жетип алайын. Мынакей достор, Кызылдан берибизди улантабыз. Мынакей моундай жол менен Тунукту карай кетип баратабыз. Себеп дегенде эки жагы тең саз. Ушундай жыгачтан жасалган кичинекей бир жол экен. Ошонун үстү менен кетип баратабыз. Жыгач түгөнгөндө баарыбыз тең бутубузду чечип, жылаңайлак кесип өтүп атабыз. Тунукка барыш өтө узак жол экен. Ошого карабай айла жок барып көрүп кетели деп кетип баратабыз. Азыр мен көрсөтөм мынакей кандай кең жер экен. Мына ушул жерлерде скиф урулары, кийинки торлордо биздин ата бабалар, энсе кыргыздары жашаган жерлер. Мынакей монтип баарыбыз келатабыз. Караңыздар, айталан учу кыйры көрүнгүс талаа. Бирок албетте бул талаанын чет жаккаларында бүт жанагы скиф уруларынын жетекчилеринин, падышаларынын, хан айымдарынын көрүстөндөрү. Достор, мынакей биз азыр жыгачтан жасалган өткөлдөрдү өтүп бүттүк. Азыр эми түз биз Тунук окумуштуулары изилдеп аткан палатканы карай кетип баратабыз. Мынакей алдыбызда көрүп атасыздар. Алыстый ары тоо жакта бир аппак болуп палатка көрүнүп атат. Ошол Тунукту изилдеп атат. Достор, Кызылдан берибизди улантабыз. Мынакей биздин группа алдыбызда кетип баратат, көрүп турасыздар. Алдыда палатканы көрүп атасыздар. Анын жанында тигинекей скиф падышасынын көрүстөнү. Саздак, өтө саздак жерде экен. Ар жакта тоолорду көрүп атасыздар. Эми айлантага карап чыгалы. Айлананы мынакей өрдө кашар турат. Ар жагы таш, арча өскөн аябагандай токойлуу тоонун бети экен. Бул жагын баары тең талаа, көздүн учу кыйры жеткис талаа, бирок талаанын ар жагында көрүп турасыздар тоолор. Мынакей бул жакта болсо биздин группанын калган бөлүктөрү дагы
артыбыздан келатат. Мынакей биягынын баары тегерете бүт тоолор күн аябагандай ысык. Күн ысык болгондуктан бизге шапка же башыңарга бир нерсе кийгиле, башыңарда чүңкөп алгыла деген. Ошондуктан биз башыбызды илгерки кыргыздын жокер жигиттерине окшоп чүңкөп мындай күндөн катып алдык. Ошо менен күн кече айткандарына жараша бир 38-40 градуска чейин болот деп аткан. Ошондуктан аябай ысык. Мынантип бирден баклажкага суудан алып алганбыз. Ошо менен жол тартып келатабыз. Мынакей биздин группанын алды Тунук археологиялык комплекске жетип калды. Эми биз дагы алардын арка менен баралы. Достор, кызылдан берүүбүздү улантып жатабыз. Мынакей биз Тунук комплексине келдик. Азыр мына биздин группа мынакей археологдор мынакей бул жерде казуу иштери жүрүп атканын көрүп атабыз. Караңыздарчы, баары тең күйүп кеткен капкара болуп. Археологдор тегерекке алып барып төгүп бул жерде өзүнчө тазалап жатышат. Мына бул жерде борбору, булардын тамак ичүүчү жана эс алуучу жайлары. Мынакей бул жерде кыздар дагы иштейт экен. Кыздар да иштеп атат. Мына могу жердин баары тең казуулар жүргөн жерлер. Азыр бизге көрсөтөт, кайсы жерде падыша жаткан жерин көрсөтсө, ошондо мен силерге көрсөтөм. Мына жактын баардыгы тең казылып бүттү дейт. Бул жактан эчтеке эми табууга болбойт. Баардыгын тең алып тазалап койдук дейт. Ал эми мына чектен баштап үстү көрдүңүздөрбү? Мынакей өйдө карай көтөрүлүп турат. Тиги талталдуу бактар жактагы мына биздин группа турган жак бүт баары мына мага чейин ушул жерлердин баары тең казылат экен да. С кинжалом, причем кинжалом железным, да, что вообще непонятно, конечно, как пока интерпретировать. То есть железный кинжал, железо практически не сохранилось, но сохранилась золотая гарда и золотое навершие. И вот к нему, ну как бы в комплекте нож, как это должно быть для раннескифского времени. Было зеркало, были серьги, как в первом Оржане, и много довольно золотых таких нашивок, украшенных не звериным стилем, а геометрическим орнаментом. Ух ты. То есть получается... Под захоронение? Да, Нет, это однозначным образом не тронуто как бы погребение этого времени. Да. На самом деле интерпретация здесь, по-моему, может быть только одна. Да? То есть традиция звериного стиля, есть традиция ну, как бы золотых людей, украшения человека золотом. Да? И вот здесь они как бы уже встретились, но пока еще не смиксовались. Да. То есть уже есть человек, покрытый золотом, уже есть звериный стиль, да, как бы в это время среди этих людей, но как бы золото, оно все украшено как бы, ну, таким пуансоном. То есть это разновременной комплекс получается? Нет. Нет, поэтому раньше, да, поэтому раньше считается. Это одно и то же время. То есть в это время просто еще звериный стиль заразился не в золоте, если вкратце. То есть он заразился в кости, заразился в бронзе, наверное, в камне. Но не в металле пока, да? Но не в золоте. И то есть и не в украшениях. То есть вот как бы вот все, что касалось украшения человека, там звериного стиля не было вообще. Были звериным стилем украшен кинак, один из акинаков, был звериным стилем украшено конское снаряжение, были какие-то навершия, да, в дополнительных погребениях костяные. Тоже они откуда пришли? Вот это? Именно поэтому в 17 году мы начали этот проект. А какое время? То есть там в Средней Азии, туда, в Афганистане, Пакистане такого нету, да? Такого геометрических таких скифов. Геометрический стиль? Нет, у скифов есть подобного рода геометрический орнамент в некоторых погребениях на Кавказе. То есть вот там есть могильник Нартан в Кабардино-Балкарии, там довольно похоже. Но это более позднее, ну, по крайней мере, по всем показателям. То есть это, ну, как бы... Раннее. Или какая-то традиция, которая воздействовала и на Северный Кавказ, и здесь,
или это традиция, которая зародилась здесь и которая потом пришла на Северный Кавказ. Потому что могильник Нартан, он считается ранне скифским, но все-таки как бы, ну, типа не раньше 7 века. Да? То есть здесь все довольно четко датировано концом 9-го, ну, может быть, началом 8-го, самого позднего. Века до нашей эры, да. Тимур, а вот нож, который с кинжалом железным, бронзовый или железный? Бронзовый. А что, только лезвие забрали, что ли? Вообще. Что значит забрали? Ну ты сказал, что только на балдашнике и вот это осталось. Железо не сгнило, сохранилось практически никак. То есть у нас есть железо, вот как бы вот есть гарда золотая, такая, такие усики, и внутри немножечко железа сохранилось. Ну и вот в это, навершие. как это, железо, оно же это, как его? Ржавеет, окисляется? Ржаво или что Ну, там у нас плохое, есть, но да? плохой сохранности. Ну, то есть мы можем как бы предположить его, в общем-то, длину или форму. То есть потому что То есть мы зафиксировали это на местах, да, то есть вот есть навершие, есть гарда, но как бы там все-таки немножечко как бы, ну, как бы двигается земля, поэтому вот как бы точно сказать его длину, допустим, нельзя. В сопроводительном погребении был акинак небольшой, по-моему, меньше 20 сантиметров, да, такой кинжал, в общем-то, такой. Но вот он уже такой прям, вот именно такой, какой должен быть в первом аржане, то есть с такими усиками, вот это перекрестие, то есть все как бы похоже. Сколько останков лошади нашли? Больше 100. Больше как бы 100, да? Будем считать, но То есть больше это 100. больше ажанов первого будет, наверное. Там, ну, Там Березнов говорит 120? про 160, он говорил, про 160. Да? Ну, не знаю, мы пока вот точно не можем сказать, потому что, ну, как бы, у нас сохранность вот именно коней, она сильно хуже, потому что они расположены, ну, на самом деле, вот на вот этой высоте, да, то есть вот на вот этой глине. То есть под камнем, там как бы вот с прессованным слоем идут вот все вот эти кости. Мы все это собрали, все это на самом деле надо будет считать по зубам. Потому что зубы практически всегда сохраняются, а вот как бы длинные кости, от них иногда остается просто тлен, как бы ничего. Да, зубы, челюсти собирать вообще. А даты по лошадям и копахистам не пробовали делать? Делали, да. Это тоже конец 9-го, начало 8-го. Полное соответствие. Вот у нас в прошлом году вышла большая англоязычная статья вот про вот эти жертвоприношения конские. И как раз вот прежде чем ее делать, все-таки я настоял на том, что надо еще продатировать как бы самих коней. АМС-то сделать сейчас не проблема. Да. Если Сделано было, да. Потому что мы до этого датировали, ну, как бы дерево конструкции, но можно предположить, что там она стояла, и там через там много или там, лет. Да. Но нет. Кони тоже конца 9-го, начала 8-го. Здесь царь еще кто? Да нет тут царя никакого. А, нету, да? У вас все время то золото, то царь. Ну, как скифы царя же хоронили. Сплошные цари, там про рядовых не было. Царь, царевич, король, королевич. В центре два сруба. Да? Дедушка, ну все равно царь. В центре два сруба. В одном срубе он разрушенный в древности. Но вообще говоря, и там 3 мужских скелета. Вообще говоря, даже непонятно, может быть, может быть, это вообще не погребение, а тоже жертвоприношение. Потому что они без колод, да, и в целом не сохранилось. Во втором срубе нетронутое погребение. Там с золотыми вещами. Там, если я ничего не путаю, довольно молодой, по-моему, был. Скорее всего, мужчина, но просто там, поскольку ну, как бы не все кости хорошей сохранности, то антрополог наш предположил, что, наверное, это мужской, но мы сейчас ждем генетики, которая точно скажет, мужчина это или женщина. Ну, получается, как бы вот этот человек, он как бы вот в одном из срубов. Рядом сопроводительное погребение вот в колоде, причем в колоде вот небольшой, вот действительно вот прям вот такой, да. И там практически столько же золота, как вот в этой, да, то есть там как бы там гривна золотая, там как бы вот тоже какие-то нашивки такие золотые. То есть какого-то одного погребения вот с мега богатым инвентарем по отношению ко всем остальным такого не было. То есть и вообще создается впечатление, что это все даже не сколько как бы для погребения строилось, сколько вот именно вот как бы это место проведения каких-то вот ритуалов, да, вот. И ну туда и похоронили еще. Коллеги, Потому и на болоте. Я, конечно... Да, то есть мы быстро делаем спил, все это заворачиваем, как бы отправляем Санкт-Петербург тукмуш Тимур Сыдыков айтып беріп отыр тарихендердің кандидаты археолог екен
көпчүлүк И все көрсөтөндөрдүн это будет баардыгын бул как бы жерде расположено вот именно по Москвадан, направлению вот этих, Эрмитаждан вот окумуштуулар эти келет экен, стволы. же болбосо Или строго к Санкт-Петербургдагы центру, тарых или строго перпендикулярно. То есть это всё институтунан как бы такая сеточка келип система. археологдор изилдейт экен да. Ошондой бир өзүнүн тартиби бар экен. Стволы лежат на условно-материковом уровне. Да? Кызылдан кайра репортаж берип жатам. Энисей суусунун алдында турабыз. Мынакей бул жактан чыгыштан батышты карай агып келип атат дагы. Мондай болуп батышты карай кетип жатат. Күн батып баратат. Биз болсо бул жерге эс алганы келдик. Кыдырып жүрөбүз. Биздин группа баары мынакей эң сонун эс алып жатабыз. Кызыл шаарынан репортаж жасап жатам. Биз азыр Датсан Будда храмынын алдында турабыз. Атайы кечинде жолдон өтүп баратып тартып жатам. Түнкү көрүнүшүн көрүп алсын деп. Эртең бул жерге дагы келет экенбиз. Экскурсия кылып, ошондо дагы көбүрөөк айтсак болот.